Сиздердин жол салып атканыңыздарды мындайча айтканда 30 жылдан бери көрүп келатабыз да. Бир жамгыр жайт же бир кар түшкөндөн кийин эле жолдор жаңы салган жолдоруңуздар ушунчалык машина эмес жөө жүргөнгө болбой турган жолдор салып атасыздар да. Качан ушуну мындай колго аласыздар? Жакшы жол салганда, бир салганда ошол жерден кийин кайра жок дегенде бир 5 жыл тура турган жолдорду качан саласыздар? Мына жол Бишкек-Ош жолун көрүп атасыздар. Канча деген авто кырсыктар учурап, канча деген жарандарыбыз согушта да мынчалык кырылган эмес да. Ошо жолдун жамандыгынан ошо жерден адамдарыбыз бүгүнкү күнү кырылып атат да. Качан сапаттуу жол саласыздар? Таза Игоревич, туура айтасыз. ДТП көп болуп атат, бирок көбүнчө жана уктап кеткендин айынан болуп атат да. Жолду биз эрте жазда мүмкүнчүлүк болор менен сразу жанагы аң чөнөктөрдү дароо эле оңдоп атабыз негизи. Жок, сиз уктап кеткенди эмне кыласыз? Сиз мени яма боюнча сурап атам. Ошоларды оңдоп, ошо ямадан качабыз деп көп кырсыктар учурап атат. Негизги трассаларды апрель майларда эле аң чөнөктөрдү жама боюнча иштер аткарылат негизи. Жок, ошоларды аткаргансыздар. Жайында салгансыздар. Бирок мына бир жаан чачын күзүндөн, кыштын башталышында жолдор болбой калды. Уктабасында атайын ямаларды коюп атасыздарбы? Жок, азыр яма жок, негизги трассаларда. Жол биздин чечимге кирген жолдорду, ошо жолдордун баардыгын мындан ары урматтуу депутаттар мындай бир сапатына, жолдун сапатына булардын бир өзүнчө бир кошумчалары мындай кандай кошумчаларды кошсо, жолубуз 5 жылга мындай жакшы тура турган жолдор боюнча бир өзүнчө бир мындай комиссия түзүш керекпи, же бир мындай жасаш керек болуп атат да, билбейм, булардын 6 айга жетпейт да. Жол салат, кайра эле бузулат. 1 жылга жетпейт да. Ушул боюнча сиздер дагы урматтуу депутаттар, мен айтат элем да, жолдун качествосу боюнча булардын өзүнүн кошкон, мазут кошкон, ошол жерде да жана башка кошкондор боюнча да бир мындай өзүнчө бир тегерек стол кылып, бир мындай кабыл алып берсек жакшы болот эле деген ойду айтып атам да. Себеби жыл сайын эле жолду жасайбыз, бирок эч бир мындай жыйынтыгы жакшы болбой келатат да. Рахмат анда.